Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, ел аралык жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Джордж Флойдту эскерүү, полицияда кармалып турган жеринен каза тапкан кишинин өлүмү глобалдуу нааразылыктарга себеп болду. Индияда чай өндүрүшү пандемиядан жабыркады. Апталык клик баяндамасында карантинден кийин кадыресе турмушка кайтып келүү. Робот ит колду дезинфекциялаган суюктук сунуштайт. Кошмо Штаттарында 10 күн катары менен жүрүштөр уланууда. Эл афро-америкалык Джордж Флойдтун полициянын колунан өлгөнүнө ачууланды. Демонстрациялар негизинен тынч жана тартиптүү өтүүдө. Лос-Анджелес жана Вашингтон ДСдеги коменданттык сааттын тартиби жеңилдетилди. Жүрүштөрдү көзөмөлдөөгө колдонулушу ыктымал деп, ал жакка жөнөтүлгөн аскерлердин артка чакырылышы күтүлүүдө. Деген менен Нью-Йорк штатынын түндүк тарабындагы Буффало шаарында болгон окуя тынчсыздануу жаратты. Бул видеодо эки полицей нааразылык акциясына чыккан 75 жаштагы кишини түртүп жибергенин көрсө болот. Карыя жыгылып, башына олуттуу жаракат алган. Нью-Йорктун губернатору кишини түртүп жиберүүнүн кажети жок болчу. Бул ырайымсыздыкка жатат деп сындады. Карыянын абалы оор, бирок туруктуу. Полиция офицерлери убактылуу жумуштан четтетилди. Джордж Флойдтун өлүмү дүйнө жүзү боюнча нааразылыктарды жаратты. Ушул демалышта Лондон жана Сидней шаарлары сыяктуу бир нече жерде расизмге каршы жүрүштөр пландалууда. АКШнын Мехико шаарындагы элчилигинин маңдайында Америкадагы демонстрацияларга тилектештигин билдирип, жүздөгөн адамдар кара кийинип келип, гүл коюп, 1 мүнөт тунжурап эскеришти. Алар түн бою шам жагып турушту. Джордж Флойд полициянын колунан каза тапкан Миннеаполисте абдан кайгылуу жеке эскерүү акыркы сапарга узатуу кызматы өттү. Джордж Флойдтун адвокаты анын өлүмүнө расизм пандемиясы себеп болгонун айтты. Бул Джордж Флойдту эскерүү боюнча расмий иш-чаралардын башталышы, бирок анын баянынын соңу эмес. 10 күндүк чыңалуудан кийинки тыныгуу. Анын өлүмүнө байланыштуу чыккан толкундоолор өлкөнү солкулдатты. Андыктан коронавирус коркунучуна карабай, эл топтошуп чогуу эскерүү өткөрбөсө болбойт эле. Джордж Флойдтун жакындары бирден чыгып аны эскерип сөз сүйлөштү. Ал сыртка чыкканда аны эл тегеректеп калар эле. Биз бул жерде чогулган сыяктуу аны менен учурашып, баарлашып коюуга келишчү. Ал таасирдүү киши болгон, сөзмөр болчу. Сүйлөгөндө кишини сыктандырып сүйлөчү. Жоржду элдин баары жакшы көрчү. Карааны калдайган чоң киши эле. Келип кучактаса, башка нерсенин баарысы жок болуп, меримине чөгөр элек. Анын өзүн эскерүү менен катар бул жыйын Джордж Флойдтун өлүмү элге кандай таасир кылганы тууралуу да болду. Ал полиция камагында каза тапкан каралар тизмесиндеги кезектеги эле киши болгону менен анын өлүмү расалык теңсиздикке каршы ири кыймылга түрткү болду. Бир күнү карасам, зомбулуктан улам эшиктери кагылган чиркөөнүн сыртында бир киши турган экен. Анын колунда Библия бар. Мен бала кезимден бери чиркөөдө иштейм. Библияны ошондой сезим менен кармаган эч кимди көргөн эмесмин. Флойд туш келген окуя өлкөдө күн сайын болот. Билим берүүдө, саламаттыкты сактоодо, Америка турмушунун ар бир тармагында боло келген. Азыр ордубуздан туруп, Джордждун атынан тизеңди мойнумдан ал деп айтуучу учур келди. Алар 8 мүнөт 46 секунда унчукпай турушту. Полиция дал ушунча убакыт Флойдту мойнунан тизеси менен басып турган. Эми бул сан полициянын каталдыгына каршы күрөштүн символуна айланды. Бул учур Америка өзүнө өзү карап, кайсы багытка барууну сурай турган, жообун издей турган маанилүү учур. Индиянын экономикасы дүйнөдө 5-орунда турат. Бирок коронавирус жана карантин анын ири көлөмүнө карабай зыянга учуратты. Март айынан бери жумушсуздук 120 миллионго көбөйдү. Өлкөдө эң көп жумуш орундарын түзгөн чай өндүрүшү да катуу жабыркады. Эмки баяндамабыз пандемиянын чай өндүрүшүнө жана жалпы эле Индиянын экономикасына тийгизген кедергиси тууралуу. Чай өндүрүшү бир нече жума бою токтоп турду.
Бүт өлкө карантинде жатканда бардык кыймыл дагы токтоп калды. Эми болсо чай жалбырактарын чогулткан кызматкерлер кайра ишине чыкты. Индияда ишке жарамдуу 500 миллион киши бар. Алардын арасында миллиондогондор чай өндүрүү тармагында иштейт. Ассам аймагында жумушчулар чай талааларына кайтып барды. Бирок социалдык аралыкты сактоо эрежелеринен улам жумушчулардын бардыгына иштөөгө уруксаат берилген жок. Дори Нагбанши өмүр бою чай плантациясында иштеп келди. Ал 40 жыл мурун эжесинин ордуна чай жалбырактарын терип иштеп калган. Биз чай өстүргөн аймакта жашайбыз. Ал жумушубуз токтоп калса, эмне кылабыз билбейм. Башка жол жок. Өзүбүздүн жерибиз болсо дыйканчылык кылмакпыз. Чай жалбырактарын терип жан багабыз. Бул болбой калса, жечү тамагыбыз жок калабыз. Доринин жумуш берүүчүсү Вижай Сих чыгымдарын эсептеп чыкты. Ал биринчи түшүмүн жоготкондон кийин экинчисин сактап кала алган. Эми болсо чай бизнесинин келечегине кабатыр. Логистика үзгүлтүккө учурап, чайдын үлгүлөрү чогултулбай, кампалар жабылып, ошонун бардыгынан улам кыйналдык. Кампада сатууга даярдалган чайды да кетире албай калдык. Көп чыгымга туш болдук. Бүгүнкү күндө дагы Индиянын батышындагы кырдаал кадимки нугуна түшө элек. Өлкөдөгү чай өстүрүүчүлөр кыйналып, бул тармак кеминде 132 миллион АКШ долларын жоготту деп айтылып жүрөт. Индиянын экономикалык келечегин алдын ала анализдөө оңой эмес. Бирок айрым серепчилердин баамында бул жылы Индиянын экономикасы 4%га кыскарышы мүмкүн. Ал 110 миллиард долларды түзөт. Индия кысым алдында. Ал дүйнөдөгү 5-чи ири экономика. Бирок акыркы 2 айда жумушсуздуктун деңгээли 3 эсеге жогорулады. Анын 1 миллиард 300 миллионду түзгөн калкынын ичинен эң жарды жашаган катмары чоң кыйынчылыктарга туш болот. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Австралиянын соту коронавирус чараларына байланыштуу АКШдагы жүрүштөргө тилектештик көрсөткөн Сиднейде өтчү расизмге каршы жүрүшкө тыюу салды. Буга чейин Канберра баш болгон бир нече шаарда нааразылык жүрүштөрү өтүп, демалышта уланары пландалып жаткан. Демонстранттар тартип коргоо органдарынын Австралиянын туң калкына карата жасаган мамилесине да көңүл бурдурууну көздөшкөн. Франция өкмөтүнүн илимий иштер боюнча кеңешчилери өлкө коронавирустун жайылышына ийгиликтүү бөгөт койгонун айтууда. Расмий маалыматка ылайык, вирусту жаңы жуктурган учурлар азайды. Март айында күнүгө жаңы 80 000 учур катталса, учурда 1 000ге түшкөн. Вирустун жаңы толкунун болтуртпоо үчүн тестирлөө, бейтап менен байланышта болгондорду аныктап, карантинге алуу стратегиясын катуу кармануу зарыл дейт окумуштуулар. Бразилия учурда Италиядан ашып коронавирустан кайтыш болгондордун саны боюнча АКШ жана Британиядан кийинки 3-чү өлкө болду. Саламаттыкты сактоо министри 34 000ден ашуун бразилиялык көз жумганын билдирди. Соңку 24 саатта 1500ге жакын киши каза болду. Демек, ар бир мүнөттө бирден көп адам ажал тапкан. Май айы дүйнө жүзү боюнча болуп көрбөгөндөй ысык болду. Түбөлүк муздун астындагы ири көлөмдөгү көмүртекти мекени саналган Сибирде аба температурасы 10 градуска көтөрүлгөн. Арктикада 19-кылымдын орто ченинен бери температура 2 эсе жогорулаган. Андыктан Гренландиядагы муз катмары эрип көмүртек бөлүнүп чыгат деген кооптонуу бар. Телерадионун ишин жөнгө салуучу мыйзам өзгөртүлсө, Россиянын 2 телеканалын Кыргызстанда көрсөтүү үчүн миллиондогон сом сарпталары тууралуу талкуу уланууда. Айрым депутаттар жана активисттер акчалай чыгымдан сырткары бул Россиянын таасирин күчөтөөрүн белгилеп жатышат. Кыргызстанда бир нече телеканал көрсөтүлөт. Арасында Орусиянын ОРТ жана РТР Планета телеканалдары да бар. Өлкө санарип телеберүүгө өтүп жаткан убакта эле аталган 2 канал мультиплекс тутумуна акы төлөөдөн толук бошотулган. Эмне үчүн биз кыргызстандык телеканалдар өзүбүз контентибизди өзүбүз толтуруп жатсак, биз ай сайын 180 000 сом төлөшүбүз керек дагы. Орус телеканалдары ОРТ, РТР баштаган, аларга эмне үчүн бекер кыласыңар деген маселени алар коюп атышат. Парламенттеги талкуу муну менен эле бүтүп калган жок.
Айрым депутаттар РТР жана ОРТ телеканалдары ай сайын мультиплекс үчүн төлөй турган акыдан бошотулганы аз келгенсип, коомдук биринчи канал РТР РМПО мекемесине миллиондогон сом төлөшү керек болот деп жатат. Мындан сырткары мыйзамга өзгөртүү кире турган болсо, орусиялык телеканалдар рекламадан киреше табууну мыйзамдаштырып алат дейт. Булар жарнаманы рынокто алса, анда биздин жекеменчик атамекендик телеканалдар жөн эле мындай жакшы контентти чыгара албайт. Себеби жарнама рыногу жыл сайын мындай кыскартып жатат. Себеби азыр мындай YouTube бар, социалдык тармактарга көп реклама кетип атат. Бирок мыйзамды иштеп чыккан Маданият министрлиги такыр башка пикирде. Алар ар бир саатты $1000 чыгымды талап кылган берүүлөрүн орус телеканалдары Кыргызстанга акысыз берип жатканын айтууда. Кыргызстанда ошол контентти таратуу гана, жайылтуу гана ошон үчүн акча төлөнөт. Бир ОАО РПО-нтердин счетуна төлөнөт да. Ошондо биз бүгүнкү күндө Россия Федерациясына бир да акча каражаты бөлүп бербейбиз. Талкууга түшкөн мыйзам парламентте биринчи окуудан өттү. Экинчи жана үчүнчү окууда кандай болору белгисиз. Себеби кызуу талаштан кийин мыйзам долбоору бир эле добуш айырма менен экинчи окууга өттү. Робот күчүк дүккөнгө келген кардарларды ээрчип барып, колду дезинфекциялоочу суюктук сунуштайт. Түштүк Корея Tesla менен атаандашчу өзүн өзү башкарган автоунаа чыгарды. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик баяндамасында. Таиландтын соода борборундагы бул робот бул жакка келгендер колдорун дезинфекция кылсын деп артынан ээрчип алат. Робот итке K9 деп ат беришкен. Ал өзүнүн дезинфекция кылуучу каражаты менен соода борборун кыдырып, жылып жүрөт. Робот 5G технологиянын жардамы менен башкарылат. Тель-Авивдин Блумфилд стадионуна беттешүүгө келген футболчулар атайын дезинфекциялоочу каражатты чачкан туннелден өтүшөт. Жабдык учурда сыноодон өтүп жатат. Футбол аянтына жеткенге чейин спортчуларга дезинфекциялоочу каражат чачылып, ал үчүн туннель атайын иштелип чыккан сууну колдонот. Жабдыктын ичине бирөө киргенде сенсорлор дароо иштеп, автоматтык түрдө сууну чачат. Түштүк Кореянын инженерлери автоунаа чыгарган Uber, Tesla жана Google'дун айдоотсуз жүргөн унааларына атаандашыла турган унаа чыгарууга киришти. Алар Hyundai унаасын бир аз өзгөртүп, Red Flags чыгарышууда. Анда камера жана аралыкты көрсөткөн сенсор орнотулган. Бул коомдук жолдордо кадимки тейлөөгө киришкен алгачкы автономдуу унаа. Бирок азыр Түштүк Кореянын мыйзамы боюнча айдоочу рулдун артында отурушу керек. Жаңылыктарыбыздын соңунда пандемия учурунда бул дезинфекциялоочу каражат колгап жана бет кап сыяктуу абдан зарыл шайман боло алабы? Дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөр карантин чараларын жеңилдетип, адамдар жумушка кайтып жаткан чакта Түрк компаниясы 3D принтеринин жардамы менен ушундай каражатты чыгарууда. Аны колуңузду тийгизбей эшикти ачып жабууда, ошондой эле кнопкаларды басууда колдонсоңуз болот. Бир спорт жаңылыгына кайрылы кетели. Челси Германиялык Лейпциг командасынын оюнчусу Тимо Вернерди которуп алуу келишимин макулдашты. 24 жаштагы Тимо Ливерпульга барары тууралуу имиштер жүргөн, бирок аны Челси тартып алды. Азыркы кырдаалда бири-биринен алыс туруу эрежесин сактоо кыйын болуп жатса, төмөнкү ыкманы сунуштайбыз. Румынияда жашаган бир өтүкчү кишинин оюна келбеген ыкманы ойлоп таптыр. Башкалардан алыс турам десеңиз, ал жасаган 75 размер туфлини сатып алсаңыз болот. Ошондо аларды 2 киши кийип алган болсо, бири-биринен кеминде 1,5 метр алыс турууга мажбур болушат. Бул туфлинин баасы $115. Өтүкчүгө буга чейин 5 заказ келип түшүптүр. Мындай туфли менен киши тепкичке кантип чыгат болду экен. Апта бою сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.